ушунчалык өкүнүчтүү. Сөз жок жашыбызда мына жок болуп аткандай. Анда ойлоп көрсө 28 дегенбиз. Өзүбүз баарыңар ойлоп көрүңүчү, 28-те эмнени жазат бүтүрдүлөр эле. 28 жаштарда. 28 жашында бул жигит мына биздин республиканы титиретип, өзүнүн окуялары менен дөңгөрөтүп, жазгандары менен ушу биздин планетанын төрт бурчуна чейин жетип атты. Нью-Йоркко барды, тияка барды, бияка барды. Şu Kırgızistan'ın atını dağızalap жүрдү. 28 жашында. Мен ушуларды деле айтып атам, мен бул эмне деген айыл? Сен кайсы мектепте окуттуң ушу? Окуттуңар деле бул баланы. Кандай мугалимдер, кандай балдар жанаша жүрдү эле. Акылы курч, сөзү турук, темалары болсо абдан маанилүү. Мына коррупцияны жеңебиз деп эле келген президент ар бир эле ушинтип коррупцияны жеңебиз дейт. Аларга жардамчы бирөө болуш керек экен да. Мен ойлойм, мына акыркы жылдары эң чоң ушундай бир баатыр жигит Улан Элисбаев болду. Сөзү менен, өзүнүн калеми менен мына Кыргызстандагы коррупцияга каршы канча иштерди көтөрдү. Канча байгы өзүнүн сайтына жазып атат. Ой, бул оңой эле экен да. Биз банкты ишти жазсак эле прокуратура жата калат экен, анан ошонун баарын жазат экен деп. Ар бир эле көтөрө албайт аны. Ар бир эле ошентип жаза албайт. Ар биринин эле ошондой кайратмандыгы жок, жүрөгү жок. Бүтөөнө журналист айтканы эле. Журналисттин көптүгү жок бүгүн. Бирок ошонун ичинен мына ушундай 28 жаштагы бала чыгат экен, ошентип баарынан үлгү көрсөтөт экен. 28'de мына мен кечеде радиого айттым, бул жигит болсо түндүк менен түштүктү мына кошуп, азыр баткендиктер баары зор күйөө бала деп интернеттин баары толот ушундай сөзгө. Биз болсо түндүк түштүк деп ушинтип бири-бирибиз менен алышабыз. А бир эле жигит мынтип кошуп койду эки жакты. Сапаргүлгө мен дагы бир жолу айтып коеюн, эркек калайык калкка ошо кыздарга катуусуңар баарыңар. Бирок ушул жигит көрсөттү, чынында эле кыргыздын жигиттери кандайча мамиле кылат экен. Кыз балага, айткан кишиге кара жаным деп биздин баарыбызды ушундай эле жүрөгүбүздүн кайсы тамырына чейин типчиле. Ушинтип эркелетип өзүнүн Сапаргүлүн мына көрбөй калды. Кичинекей баласынын көзүн. Багын эле келип кетти эле, мага ушинтип айтып берди эле. Эже, биз ушу уулубузду, балабызды көз жарылса, анан окуйбуз деп. Мен ушу окуу айнан барып, азыр тез баары жылып атат. Сен барсамчы, окусамчы деп эле мен ошентип эле түрткүлөп аттым эле. Баланы болсо апабызга, атабызга берип, анан барып окуйбуз деп ошентип мага айтты эле, баягы күнү эле ошентип айтты эле. Анан мен ойлоп атам, ошо бул бала 28'inde ушундай чоң жетишкендиктерге жетип атканы биз үчүн баарыбызга үлгү болуш керек. Мен азаттыкка айтат элем, азаттык чөкмөгүлө эме, чөкмөгүлө. Баарыңар бир муштуң болуп, Кыргызстан мына бул 28'dеги бала ушундай үлгү көрсөтүп, ушундай деңгээлге бизди баарыбызды көтөрүп атса, демек биздин келечегибиз менен демократия дегенге шунчалык чоң салым жазады бул кичинекей жигит. Биз баарыбыз мына азаттык эч силердин калемиңер дайыма курч болуп турсун. Дайыма ушундай чындыктын аркасынан жүргүлө деп. Söz çok өкүнүчтүү, кагылайын. Улан, сен жоксуң, бирок жаныңдагы ыйлап турган балдар, сенин жора жолдошторуң баары бар. Баары сага тизде мындай түзөп, сендей болоюн деп, сага сени туурап жаштар, ушундай баарын область эмес, Кыргызстандын баарын көтөрдү эле деп
yüzдөnsün. İlasa olgun deme. Size bari ben. Hayrat kılgılam. Azatlıkka men dagı bir jolu kala etelim. Azatlık mından da kuç bolgular. Ulandın tuğsun hiç düşürbögüle. Ulan dağı yaşasa, dağı 28 yıl yaşasa, kimler var istikayaka sürüp alıp ketetele. Şundan beri bizim aramızda şunday geniler var eken, şunday kahramanlar var eken. Biz Kırgız eliyiz. Hiç kaçan çok böyüz, hiç kaçan çok bol böyüz. Şimdi söz Azatlık Radyosu'nun Praga'daki direktörü